Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 28 апрелге алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Журналист Бакыт Төрөгелди Акчолдуу Роман Власов үчүн Олимпиаданын 3-чү медалын алган менен барабар болмок. 26 апрелде Казакстандын Алматы шаарында Подобный рестлинг лига күрөш лигасынын негизги беттешинде грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта кыргызстандык балбан Акчол Махмудов менен орусиялык Роман Власов күч сынашты. Бул кыл чайнашкан кармашты Кыргызстан жана Орусия эмес бүткүл күрөш дүйнөсү күтүп назар салып турду. Грек-рим күрөшүнөн 77 кг атагандаштар күчтүү балбандар көп салмак. Бул салмак ченине Акчол Махмудов келгени күрөштүн кызыктуулугу дагы артып көрк кошту. Подобный рестлинг лига турнирине кайтып келсек, Акчол Махмудов менен Роман Власов буга чейин эле жакшы тааныш экени, чогум ашыгып, агайын спортчу катар мамилеси жакшы экени белгилүү. Акчол Власовдун күрөшүн көрүп чоңойгонун, аны сыйлай турганын айтып да кетти. Акчол бул жолу бала кезиндеги дагы бир кыялын орундатып Роман Власовду утуп алды. Эсеп 1-1 болуп акыркы балды Акчол алган үчүн жеңишке жетти. Эсептин ушундай болгонда тарыхый калыстык окуя болду. Ал эми Роман Власов акыркы 2 жылда чоң турнирлерге катыша, Орусия Украинага кол салган үчүн орус спортчулар көп мелдештерге катыша албай калды эле. Ал Акчол менен болгон беттешке болуп көрбөгөндөй даярдык менен келген. Бул кармаш үчүн жанын берип килемде өлүп чыгууга даяр эле. Ал эми 2 жылдан бери ири турнирлерге катышпаса да, табында экенин 77 кг салмакта ушул тапта биринчи орунда турган дүйнө чемпиону Акчол Махмудовду утуп, бул салмактын кожоюну ким экенин көрсөткүсү келген. Акчолду утуу үчүн Олимпиаданын 3-чү медалын алган менен барабар болмок. Күрөш сүйүүчүлөрү, көпчүлүк адамдар бул беттеште көз жоосун алган ыкмаларды укмуштуудай тирешти шоу көргүсү келген. Тиреш эл күткөндөй болду. Бирок ыкмалар аткарылган жок. Анын себеби да бар. Акчол айткандай, бел беттеш намыстын принциптин иши болчу. Бирок Акчол менен Романдын килемге чыгып күрөшкөн эле өзү шоу. Акчол 2 рет партерге жатып партерде эң күчтүү иштейт деп саналган Романга 2 жолу бир да бал бербей суудан кургак чыгып кеткен эле өзү шоу. Эки балбан тең, физикалык жактан эле эмес, акылы тунук, сүйлөсө сөз даяр, акылдуу. Экөө тең дагы бир жолу килемди бөлүшүп дагы бир ирет күрөшүүнү максат кылышты. Экөө тең кийинки беттешке мындан да жакшы даярдыкта келерин айтышты. Ошол беттеште кооз ыкмаларды, тарыхта калчу көз ирмемдерди күтөбүз. 24 жаштагы Акчол Махмудов 3 жолку Азия чемпиону, ошондой эле Олимп оюндардын күмүш байгесинин ээси жана дүйнө чемпиону. 32 жаштагы Роман Власов Олимпиада оюндарынын 2, дүйнөнүн 3, Европанын 4 жолку чемпиону. Ал дүйнөдөгү титулованный балбандардын бири. Подобный рестлинг лига күрөш лигасында грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков орусиялык Денислам Баматовду 7-2 эсеби менен утту. Бул анын аталган лигадагы 3-чү жеңиши. Муну да айта кетпесек болбойт. Жоламан менен Акчол кыйышкыс достор. Эгиздин сыңарындай болгон эки балбан Кыргызга дагы көп байге сүйүнүч алып келсин буюрса. Деги эле ушул тапта кыргыз күрөшү табында, пикте турган чагы. Алардын арасында эркин күрөштөн да балбандарыбыз бар. Алар тууралуу да жазабыз. Ушул учурду көрүү бизге насип болуптур. Балбандарыбызга ден соолук тилейбиз. Жаракатсыз күрөшсүн деген журналист Бакыт Төрөгелди өз Facebook баракчасы аркылуу. Сколько нужно времени, чтобы купить новую квартиру? 1 год, а может 5 или 20 лет? Вам больше не стоит беспокоиться об этом. Исламский финансовый кооператив предлагает вам приобрести недвижимость на бартерных условиях. Вы обменяете свое авто на первоначальный взнос своей будущей квартиры или дома, а также получите рассрочку до 25 лет. Нажмите подробнее, и мы вас с удовольствием проконсультируем. Коопсуздук машыгуусу аяктап активдүү катышкандар сыйланды. Өлкөнүн түштүгүндө коопсуздук 23 аталышындагы биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу аяктады. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Машыгуу Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 25-27 апрель күндөрү болду. Иш-чаранын катышуучулары өлкө аймагына кирип келген куралдуу топторду жок кылуу боюнча биргелешкен операция жүргүзүшкөн. Ошондой эле аскердик абал маалында кырдаалды турукташтыруу, эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүү, табигый кыйроолордун кесепеттерин жоюу жана башка маселелер боюнча тапшырмаларды аткарышкан. Жыйынтыгында эң активдүү катышуучулар ведомстволук медалдар, ардак грамоталар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Аталган иш-чарага Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкаруу органдарынан, аскерлеринен сырткары башка күч түзүмдөрү, министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да катышкан. Депутаттардын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөттөрү жарыяланды.
27 апрелде Жогорку Кеңештин сайтында депутаттардын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөттөрү жарыяланды. Ошондой эле Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жалпы өндүрүшүн жана Кыргыз Республикасынын энчисине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Арсланбек Малиев маек берген. Жогорку Кеңеште айрым депутаттар тарабынан 19,2 тонна алтын жоголуп белгисиз өлкөлөргө ташылганы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Буга байланыштуу анын аныктыгын текшерүү боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, ага ар бир фракциядан бирден өкүл кирген. 19,2 тонна деген чоң көлөм. Мындай өлчөмдөгү алтындын каякта экени белгисиз болуп жатканы боюнча маалымат көпчүлүктү бушайман кылган. Андыктан жагдайды иликтеген комиссия өз ыйгарымдыктарын пайдаланып, аталган маалыматты ар тараптуу иликтеди. Көп адамдардан маалымат алынып, ийне жибине чейин тактадык. Анын ичинен Улуттук банкка барып алтын запасын эсепке алуу жана сактоо процесси менен тааныштык. Таанышуу учурунда ар бир фракциянын жана депутаттык топтун өкүлдөрүнөн турган комиссиянын бардык мүчөсүнө каалаган жашикти тандап, аны ачып көрүү жана алтын куймаларын текшерүү мүмкүнчүлүгү берилген. Ал тургай алтынды кармап сүрөткө түшүп, бардыгын тасмага тарттырдык. Бул архив үчүн маанилүү. Ошондой эле 2023 жылдын 26 январына карата Улуттук банктын кампасында 43.944 килограмм алтын запасы сакталып турат. Тагыраагы 19,2 тонна алтындын жоголгондугу же белгисиз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат жалган. Аталган имиштерди аныктаган бир дагы маалымат же тастыктаган кагаз тапкан жокпуз. Муну комиссиянын ар бир мүчөсү далилдеп бере алат, деген Арсланбек Малиев. Бомба тууралуу жалган маалымат тараткандарга жаза күчөтүлөт. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Жогорку Кеңештин жыйынында бомба тууралуу жалган маалымат тараткандарга жаза күчөтүү керектигин айтты. Акыркы күндөрү жош жана мектептерде бомба бар деген маалыматтар тароодо. Бирок текшергенде эч кандай жардыруучу заттар табылган эмес. Жалган маалымат таратуу менен канча адамды убара кылууда. Аттилердин кооптонуусу, балдардын психологиялык абалы, ошол менен катар милиция кызматкерлеринин убаралануусу, жазаны жеңилдигинен каалагандай маалымат таратып чардап жатышат, деген Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков. Белгилей кетсек, жардыруучу зат бар делип 3 ирет окуу мекемелеринде текшерүү иштери болгон. Жалпысынан 30га чамалуу мектеп, жоштор текшерилген. Натыйжада эч кандай кооптуу заттар жок экени аныкталган. Ушундай. Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургундар, мынакей чоң болду. Кызыл, кочкул жакшы болду, мынакей чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Роско да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы могулар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир лесепкен, чогуу лесепкенбиз катарлаша эле. Саламатсызбы мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бир сугардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жол. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Ош шаарында сел-саяк каналга чөгүп кеткен. Ош шаарында эч кандай үй жок, сел-саяк каналга чөгүп кеткен. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу барган. Маалымат калайык, Ош шаарындагы Яналик каналы болгон. Ал жактан аталган жаран белгисиз себептерден улам чөгүп кеткен. Учурда абалы жакшы. Куткаруучулар сел-саякты милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ош сууга түшүп кеткен унаанын жүргүнчүсү изделүүдө. Карагулча районунун Мырзаке Карагулча Алайкы унаа жолунун 77 чакырымындагы Күйүк тилкесинен УАЗ үлгүсүндөгү унаа сууга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. С уулу Ж аттуу жүргүнчү унаадан чыга албай калып калган. Ал эми айдоочусу өз алдынча чыгып кетүүгө үлгүргөн. Жерине издеп куткаруучу иштерине райондук номер 66-өзгөчө кырдаал министрлигинин 6 куткаруучусу тартылган. Буга кошумча саат 12:40 Карагулча райондук өзгөчө кырдаал бөлүмүнөн 17 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 50 адам, ИИМден 6 кызматкер изилдеп жатышат. Бул тууралуу кошумча маалымат берилет, дейт өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы. Равшан Жээнбековдун депутат болууга шансы барбы? Жээнбеков Равшан Бабурбекович 28 майда өтө турган Ленин бир мандаттуу округундагы Жогорку Кеңештин депутаттыгы мөөнөтүнө мурда шайлоого карата талапкерлигин көрсөттү. Ал 25 апрелде шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына
арыз менен кайрылган. Ленин округундагы депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 27 апрелде аяктайт. Равшан Жээнбеков учурда камакта кармалууда. Ал массалык башалмандык уюштурууга даярдануу беренеси менен айыпталууда. Азаттык райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылаарын билдирди. Азаттык медиа мекемесинин адвокаттарынын бири Тимур Султанов Ленин райондук соттунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арыз берилерин билдирди. Ал соңку жараянда судья келтирилген жүйөлөрдү негиздерде эске албаганын айтты. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин Азаттык медиа мекемесине каршы арызын канааттандырды. 27 апрелдеги сот процессинде аталган медианын адвокаттары жарыш сөз сүйлөп, министрликтин арызын канааттандырбоого чакырган. 26 апрелдеги отурумда Азаттыкка каршы соттук териштирүүнүн башталышына негиз болгон видео материал боюнча лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн Адис анын алдына коюлган суроолорго так жооп бере албай турганын билдирген. Лингвист эксперт Жийде Семенова ал суроолорго лингвист эмес, юрист эксперттер гана так аныктама бере алаарын айткан. Адвокат Тимур Султанов буга байланыштуу доогер тараптын Азаттыкка каршы арызын четке кагууга чакырган.